Саламатсыңар бөбөктөр. Жомок маалык туруусунан сер жазуучу Сулайман Рыспаевдин «Падыша менен Кул Темир» деген жомогун угасыңар балдар. Илгери өзүн гана сүйгөн, өзүнөн башкага ишенбей шектенип мамиле жасаган каардуу залим падыша болгон экен. Ошондой кыялынан улам бир туугандарынан да, өз аялынан да, баласынан да шек санап падышалык тагымды тартып алат деп башка шаарга жашоого зордоп жер которуп жиберет. Падышанын сарайында балыкка тил, темирге жан киргизген бир уста бар экен. Бир күнү ал ошол устаны чакырат дейт. Мага айтканды кың дебей аткарган. Колунан баары келген кызматчы темир кул жасап берчи. Буйрук берди. Уста макул болду. Тамак жасап, үй жыйнай турган, ооруса дары берип айтканды кың дебей аткара турган Кул Темир роботту тез эле жасап берди. Ошондо өзүнө тамак жасап берген ашпозчуларынан да, дарыгеринен да, үй кызматкерлеринен да шек санап жүргөн падыша баарын куру бекери жазалап ортого салдырат. Алардын ордуна устасы жасап берген роботту үй кызматкерлеринен да, ашпозчусунан да, дарыгердин да ордуна жумушка чыгат экен балдар. Тиги робот падышанын айткандай аткарып, жумушаган жагына басат. Сүйлөбөгөнү, кыйыктанбагандыгы, айткандан башканы жасабаганы падышага абдан жагып калат. Падыша болсо аны жумушап, эми менин шектенип корко турган адамдарым жок, жыргап куунап жашасам болот деп ойлойт. Бул темир кулдун бир жакшы жери, ишке жумушаса, бир нерсе сураса да бир гана сөз билчү экен. Ал сөз ооба. Робот, кардым ашты, тамак бересиңби? Ооба. Робот, ооруп калдым, дары бересиңби? Ооба. Мунусу падыша ого бетер жагып калат. Ошентип балдар жылдар өтүп падыша картаят. Жанында эч кимиси жок, жалгыз темир робот калат. Сырдашайын десе анысы сырдашууга жарабайт. Сүйлөшөйүн десе сүйлөшүүгө жарабайт. Жанында көңүлүн сырар жакын адамы жок болот. Бир күнү падыша катуу ооруп, төшөктөн тура албай калат. Робот дары берет. Дарыдан падыша аякпай, оорусу күчөп кетет. Мени жекемди басып көрчү. Падыша роботка, робот муздак темир колун падышанын чекесине коет. Өлүктүн колундай муздак темир кол чекесине тийгенде чоочуп кетет. Өлүп калсам жанымда ким болот? Ким болот? Мен эми ушинтип жатып өлөмбү? Робот адатынча баягы жалгыз сөзүн кайталайт. Ооба. Роботтун бул сөзү падышанын жинине тийип, каардан аны эшикке кууп чыгат. Анан сарайында жалгыз жатып өлөт экенмин деп коркот да, өзүнүн бир кездеги жактырып алган келинчегин, бетинен сүйүп жүрөгү элжиреп ойноткон балдарын эстей берет экен. Бир күнү үйдө чоңойгон бир туугандарын ойлойт. Көзүнөн жаш төгүп өксүп ыйлайт. Эмисин аларды жек көрүп, алыскы шаарга кууп жибергенин дагы эле түшүнбөйт. Анан жаткан төшөгүнөн зорго турат да, сакчыларын чакырып баягы орго салдырган дарыгерин, ашпозчусун жана үй кызматчысын алдырат. Темир кул роботту, аны жасаган устасын кошуп, алардын ордуна зынданга салдырат. Менин анык душманым ушул экөө турбайбы? Дарыгеринен, ашпозчусунан, үй кызматчысынан кечирим сурап, кетирген катачылыктары мойнуна алат. Дарыгери бир кездеги сүйүктүү падышасынын абалын көрүп, жылуу мээрим менен кайрадан дарылап кирет. Жылуу сөз менен анын ооруган көңүлүн көтөрүп, жакшылап сакайта баштайт. Ашпозчу да ал сүйгөн таттуу тамактарын жасап берип көңүлүн көтөрөт. Падыша баары бир өзүнүн бир кездеги сүйүп алган жубайы, сүйүктүү бала чакасы жанында болбосо, жашоосу такыр болбой тургандыгын түшүнгөн экен. Ошентип сакчыны чакыртып, чабарманчыларды чаптырып, үй бүлөсүн бир туугандарын жанына алдырган экен. Канча жыл бою башка шаарга айыпсыз куугунтуктап жиберген үчүн эл журттан, үй бүлөсүнөн кечирим сурап, эң жакын адамдарынын баарын жанына алып,
Uşu vaka çeyin jirgap qunap jaşap kelet eken balдар.